шайлоодо жүргөндө дагы көп айыл өкмөттөргө барсак, ал жерге интернет эмес, биздин сценарий бара элек да. Алар болсо КТРдин программаларын кыргыз тилинде көрбөйт алар. Алар только өзбек тилинде же тажиктердикин көрүшөт. Жаш чоңоюп келаткан балдардан президенттин ким десең, Өзбекстандын президентинин атын айтышат. Ушундай бир неме бар да, чоң көйгөй бар. Ал жерде болсо биздин телефондор, биздин өзүбүздүн мына уюлдук эмелерибиз жок. Ал жерде Өзбекстандын эмеси менен сүйлөшүшөт алар. Анан ал жака машина менен барып өтүп калсаң, телефонуң сразу өзбектин эмесине кошулуп калат. Ушундай айылдарыбыз бар. Президент ким десең Мирзиёев дейт. Депутат Баткендин айрым аймагына санариптештүү жете электигин айтты. Парламент жыйынында депутат Чолпон Султанбекова айрым айылдарда интернет жок экендигин айтты. Быйыл шайлоонун үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн учурда көп айылдарды кыдырдык. Кээ бир айылдарга интернет эмес санариптагы бара элек. Алар кыргыз тилиндеги берүүлөрдү көрө алышпайт. Өзбек, тажик тилиндеги берүүлөрдү көрүшөт. Жаш балдардан президент ким деп сурасаң, Өзбекстандын президентинин атын айтышат. Ушундай чоң көйгөй бар. Кадамжа районундагы Кан айылында, Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүндө интернет жок. Ушул маселелерди карап көрсөңүз, мындан тышкары айылдарда компьютерди билген адамдар жокко эсе. Бул маселени кантип чечесиз деген суроо берди Имановго. Депутаттын суроосуна Талантбек Иманов жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү максатында атайын программа бар экендигин билдирди. Аталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн министрликтин атайын программасы бар. Ал донорлор менен бирге айылдардагы жергиликтүү кадрларды окутуудан өткөрүү деп билдирди Иманов. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин жыйынында санариптик өнүктүрүү министри кызматына Талантбек Имановдун талапкерлиги каралды. Бирок сизге бир-эки маселе бар. Сиз азыр айтып атасыз, мына айыл өкмөттөргө бардык жерлерге интернетти жеткирдик. Азыр бардык айыл өкмөттөр интернет бар деп атасыз, э? 95% территория. 5% качан болот? 22-жыл ушуну аткарабыз ишке. Бир маселени айткым келип атат да, мына эл менен жолугушабыз, мен канча жолу депутат болдук. Ошондо эле ушул маселе бар болчу. Мына мен быйыл шайлоодо жүргөндө дагы көп айыл өкмөттөргө барсак, ал жерге интернет эмес, биздин сценарий бара элек да. Алар болсо КТРдин программаларын кыргыз тилинде көрбөйт алар. Алар только өзбек тилинде же тажиктердикин көрүшөт. Жаш чоңоюп келаткан балдардан президенттин ким десең, Өзбекстандын президентинин атын айтышат. Ушундай бир неме бар да, чоң көйгөй бар. Ал жерде болсо биздин телефондор, биздин өзүбүздүн мына уюлдук эмелерибиз жок. Ал жерде Өзбекстандын эмеси менен сүйлөшүшөт алар. Анан ал жака машина менен барып өтүп калсаң, телефонуң сразу өзбектин эмесине кошулуп калат. Ушундай айылдарыбыз бар. Сиз мына жаңы министр катары, мен бурдакы министрге дагы айтканмын, бирок аяка дагы жетпеди. Азыркыга чейин жете элек ушул. Мына жерде Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү бар, Кадамжай районунда Кан айылы бар. Ошол жерлерде интернет жок. Санарип аяка бара элек. Ушул маселелерди өзүңүзгө бир жазып алып, бир жакшы. Анан караштырып көрсөңүз. 10 секунд берип коесузбу? 10 секунд кош бергиле. Экинчи аябай көйгөйлүү маселе, мына азыр президент өзү айтты, баардыгыбызды багы документ оборот болуш керек деп. Эми интернет бар элек жерге кандай силер алар менен оборот неме кыласыңар? Анан кийин кадр маселеси. Айылдарда ушул эмен интернетти билген, компьютерди өздөштүргөн кадрлар жок. Аны кантип чечесиз? Бул аябай чоң көйгөй болот. Сиз айтып атасыз, мен ал июнга чейин дедиңизби? Чечип коем деп атасыз. Кантип чечесиз? Ар бир айыл өкмөттөргө кантип чечесиз ушул кадр маселесин? Рахмат, Чолпон Айыловна. Бул боюнча именно программанын утвержденный программасы бар, министерствонун. Ар бир айылга, аймакка барып, именно ошо местный кадрларды обучать эткенге.
правильное использование. Донорлар менен чогуу. 100% уже жетти, айлак иштеп атышат уже бүгүнкү күнү. Эң эле основной бизде иштеген, наоборот, Чет-Чак эмес, ушу биздин Чүй области болуп атыптыр бүгүнкү күнү. Удивительно, почему? Туура, ал сөзүңүз туура. Мен баягы өзүмкү бүгүнкү күндү көргөн документтер менен айтып атам. Министерстводо документтер менен. Муна рахмат планировать этип атабыз. Менде сизге эки сунушум бар эле. Жана өзүңүз токтоп кеттиңиз. Айыл өкмөттөр жанагы сон боюнча азыр айтылып кетти. Очередтер аябай көп. Азыр биз Араван районунда сон ачылган, бирок очередтер дагы эле көп. Анын чечүү жолдорун сиз өзүңүз деле токтоп кеттиңиз окшойт. Бул эки райондун борборунда эки айыл өкмөткө, Алянар Юсуп айыл өкмөттөрүнө ошо сонго барса элдер, ал жерде эл 48 000 калк жашайт бүгүнкү күндө. Калган 6 айыл өкмөт, Төмөйүн айыл өкмөттөрү бар, Тепе Коргон жана башка алыскы айыл өкмөттөр өздөрүндө ушуну уюштуруп беришке алар даяр. Эгер сиздер специалисттерди айтсаңыздар, кабинетте бөлүп берет, мүмкүнчүлүк болсо ошого шарт түзүп бергенге даяр. Эгер жанагы анча-мынча очередтерди элге да ыңгайлашат эле, райондун борборуна келип жүрүп, алар убара болбойт эле. Бул биринчи сунуш сизге. Экинчи сунуш, мына тоолуу райондорубузда, биздин Араванда дагы тоолуу райондордо айылдарыбыз бар, айыл өкмөттөрдө. Аларга азыр биз былтыркы жылда жакшы эле айыл өкмөтүбүздө ошол Карабулак айылына киргиздик эле, тоңкоолук институтунда алып барып. Интернет азыр иштеп атат, бирок ошол маселени акырына чейин жетип койсоңуздар, башка айылдарда бар, жетпеген жерлер бар. Анан телефон эч бир оператор ал жерде иштебейт. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, биздин мына Мегико мамлекеттик телефон менен ошол жактарга иштеткенге жардам берсеңиз. Анан сизге айтарым, мурдагынын жакшысын алып, жаманын калтырып, иштериңизге ийгилик, ушул элибиздин жашоо турмушуну жеңилдеткенге өзүңүздү, салымыңызды, күчүңүздү аябайсыз деп ишенип кетем. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутат. 25-нде ушу айдын Араванга открытиясына баргантабыз, как раз ошондон ары как раз ушу проблемный вопростордун баарын изучать этип, решать эткенге убада беребиз.